Бул кийин пайгамбар салам көзү өтүп кеткенден кийин табийиндер ошол сахабаларга келип ушундай деп айткан экен: силер пайгамбар саламды көргөнсүңөр, ушундай пайгамбар саламдын жүзүн көрүү өзү бир чоң бир бактылуулук, ушундай жүрсөңөр керек, ушундай иштерди кылсаңар керек, кандай сонун деп ушундай суктанып айтканда, ошондо Хузайфатул ибн Яман айткан экен: мен ушул Ахзаб күнү ошол жерде бар элем деп. Ахзаб күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким ошолордун немесине тарабына өтүп, мушриктердин тарабына өтүп, мага кабар алып келет дегенде эч ким турбай койгон дейт. Эч ким турбай койгон. Ошондо пайгамбар салам дагы бир ирет айткан дейт: ким туруп мага ошолордон кабар алып келет дегенде эч ким турбай койгон дейт. Дагы үчүнчү ирет айтканда эч ким турбай койгон дейт. Ошо табийиндер ушундай суктанып айткан экен да: биз болгондо пайгамбар салам алдында болгондо ушундай бардык нерсесин кылат элек деп. Хузайфат ибн айткан Яман ушундай деп айткан экен да: мен ошол күнү бар элем. Пайгамбар салам ушунчалык айтса дагы эч ким турбай койду деген экен. Ошондо пайгамбар саламдын алдында турган, өзү үшүп зорго турган Хузайфа көрүп калат да: пайгамбар салам, тур Хузайфа, сен барасың деп. Хузайфа эмне ошол жерде барып ошолордун кабарын алып келет. Ошолор тарапка өткөндөн кийин жанагы жерде Абу Суфьян ошол жерде жоокерлерин чогултуп жыйын өткөзөт. Жоокерлерин чогултуп жыйын өткөзгөндө жанагы жерден аскерлеринен сурайт: араңарда ушундай тыңчы жокпу, жакшылап карап билип аттарын сурап алгыла дейт. Анан жанагы жерде Хузайфатул ибн Яман алдында турган экөөнөн: сен атың ким дейт. Сен атың ким дейт. Жанагы аттарын сурайт. Хузайфатул ибн Ямандан эч ким атын сурабай коет. Ошентип жанагы жерде пайгамбар салламга ошо Хузайфатул ибн Яман алардын сырын алып келип, эмне ушундай согушта өзү билебиз, бир эле куралчан эмес, психологиялык согуш болот, информационный согуш болот, ошондой маалымат алыш керек, бир жактан сөзсүз маалыматтар келип туруш керек. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эң керектүү маалыматты алып келип берген инсан болот. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне жакын жолдош болуп, пайгамбар салламдын сыры деп аталган лакапка конот. Бул Хузайфатул ибн Яман. Эмне себептенсе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединедеги мунафыктардын санын эмнеге ошол Хузайфатул ибн Яманга эсептеп берген. Хузайфатул ибн Яман, бир туугандар, караңыздар, ошол Мединедеги мунафыктардын баарынын атына чейин билген, ар бирине. Эми кээ бир алдымдар айтат: Мединеде 12 эле мунафык, 12-14 мунафык болгон дейт. Караңыздар, 12-14 мунафык болгон. Ошол мунафыктардын бардыгын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып берген. Себеби ошо Бани Мусталик деген кийинки сабактарда түзөтөбүз. Иншалла Бани Мусталиктан келейтканда, улар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кутум уюштуруп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрүүгөнү келейтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында Зейд ибн Сабит болот, артында Хузайфа ибн Яман болот, төсүн айдап келейткан болот. Ошондо жанагы мушриктер ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрөйүн деп эмне ушундай чабуул жасайын дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам билип калат дагы, эмне Хузайфа ибн Яманга буйрат: барып айдагын төлөрүн деп. Анан төлөрүн айдап, алар качып кетет. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бирме-бир атын айтып берет ошол мунафыктардын. Кийин сахабалар үчүн Хузайфа ибн Яман таразы болот. Эгерде Хузайфа ибн Яман бир адамдын жаназасына барып катса, мусулман экен деп барып катышат эле. Катышпаса бул мунафык экен деп катышпайт эле. Караңыздар, андан дагы таң калыштуусу 12-14 эле мунафык, канчалаган сахабалар болгон. Бирок Умар ибн Хаттабтын ушундай Аллах Тааламдан болгон коркусун карагыла: "Эй Хузайфа" дейт. "Эй Хузайфа, мен Аллах менен касам ичип айтам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол күнү ошолордун арасына мени ээрчибеди беле? Менин атым эстебеди беле?" деп айткан экен. Караңыздар, болгон 12-14 сахабанын 14 эле мунафыктын атын эскерип берген. Умар радhiyallahu anhu терүүсүндө ошо бейиш менен сүнчүлөнгөн инсан. Кандай сонун амалдары менен белгилүү болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам канчалык Умардын фазилети жөнүндө хадистерди айткан. Ошого карабастан Умардын коркуусу, Аллахтан болгон коркуусун караңыздар. "Эй Хузайфа, Аллах менен касам ичип айтамын, айтчы мага пайгамбар саллаллаху ошол күнү менин атымды ошолордун катарында эскербеди беле?" дегенде Хузайфа ибн Яман жок, эскербеди деп айткан экен. Бул жерде бул пайда катары айтып кеттик. Айтайын деген нерсе, момун мусулман адам дайыма хауф болуш керек. Хауф жана рожа деп коебуз. Коркуунун жана үмүттүн ортосунда жашаш керек. Коркуу сезим болуш керек бир тондар. Эгерде сиз менен бизде коркуу сезим болбосо, үмүт сиз менен бизди эмне, эгерде сиз менен биздин жүрөгүбүздү үмүт ашып турган болсо, анда жакшы амалдарыбызды таштап жаман амалга батып кетишибизге себеп болуп калат. Түшүнүктүбү? Эгерде коркуу өзү ашып кете турган болсо, анда коркуп Аллахтын райымынан үмүт үзүп калышыбыз керек. Ошон үчүн Ахлу сунна вал жамаат айтат: үмүт менен эмне, хауф, коркуунун ортосунда жашаш керек мусулман адам дейт. Үмүт жана хауфтун ортосунда жашасаңыз, ошондо сизде эмне ортого балансировка кылып турат. Ошол үмүт жана хауф, коркуу сизди эмне дайыма бир калыпта сактап турат.